Нурел Улан уулу болочок хоккейчи. Спорттун бул жеңил эмес түрүн тандап алган өспүрүм 3 жылдан бери аталган оюнду ойноп келет. Хоккей жигиттик мүнөздү калыптандырат деген каарманыбыз бүгүнкү турнирге Нарын облусунан келген. Хоккей менен машыкканыма 3 жыл болду. Абдан жагат. Көп досторду таптым. Бул спорт мени чыдамдуу, күчтүү жана сабырдуу болууга үйрөттү. Буйруса келечекте чоң хоккейчи болгум келет. Атама рахмат ушул спорт түрүнү алып келгенине. Бул турнир Бишкек шаардык муз аянтчасы тарабынан өткөрүлүүдө. Ага Бишкектин, Нарындын жана Казакстандын Шымкент шаарынан келген жаш жеткинчектер жана өспүрүмдөр командалары катышууда. Азыр болсо Бишкек шаарынын Алга командасы менен Нарын шаарынын Шумкар хоккей командалары оюн көрсөтүшүүдө. Ал эми биздин каарманыбыз Нурелдин атасы дагы уулун колдоп келген. Анын айтымында баласы хоккей менен машыккандан баштап ден соолугу чыңалып, күчтүү боло түшкөн. Хоккей башталгы чакта компьютерден чыкпай эле, тамак ичпей эле үйдө отуруп калган. Анан ушул хоккей клубу ачылды, Нарынский Остреп деп. Ошого алып барып кирип, анан сүйлөштүк. Только хоккейге барасың, окууңду жакшы деп. Анан ошо менен ийгилик жакшы жаралды. Баягыдай спортивный командный дух пайда болду. Көптөгөн чемпионаттарга барып катышты. Лучший игроктор болуп, ушун менен хоккейге кызыгып кеттик үй-бүлөбүз менен. Нурел ойногон Нарындан келген Шумкар хоккей командасы Бишкек шаарынын Алга командасына жеңилип беришти. Бирок каарманыбыз эч кейибейт, анткени алар татыктуу оюн көрсөтүштү. Бүгүн утулуп калдык. Мурун утулганда ыйлачубуз. Азыр андай эмес. Жеңилүүнү дагы билиш керек. Нарынга барганда эми мурдагыдан да көп машыгабыз. Кийинки турнирлерде сөзсүз жеңишке жетишибиз керек. Нарындан келген жаш оюнчулардын машыктыруучусу Оран Турсунбеков балдарды жаңыдан машыктырып баштаган. Нарын шаарында хоккейге кызыккан өспүрүм жаштардын саны көп. Хоккейди жөнөкөй балдар ойнобойт дейт Оран мырза. Азыркы учурда Нарынга хоккейге келүүсү жакшы буюрса. Көптөгөн окуучу балдар кызыгып келип атат. Өзүңүздөр көргөндөй жаңы эле оюн бүттү. Бул балдар жаңы келип атышат. Жаңы баштадык буюрса. Буюрса келечекке деп ойлойбуз. Хоккей бул чыныгы күчтүү жигиттердин оюну. Ушундай турнирлердин өткөрүлгөнүнө карап, аталган оюндун алкагында өлкөбүздү тааныткан спортчулар чыгаарына ишенсек болот. Акмарал Аипова, Инсан Бакиров, Нью ТВ.